Дарыгер бул дүйнөдөгү азыркы замандын баатыры. Мен дарыгер болом. Адам өмүрүн сактап калуу дагы бул чоң эрдик. Адамдын оорусу менен күрөшүп, аларга жардам берүү менин максатым. Быйылкы Мен келечекте бийчи болгум келет. Мен бийлөөгө абдан кызыгам. Азыркы учурда Актала районундагы Нурак Абдрахманов атындагы музыкалык мектебинде бий кружогуна катышам. Мен келечекте чыгаан бийчилерден болгум келет. Бул китепти мен дагы абдан берилүү менен окуп чыктым. Балдар, силер да китеп окууга аракеттенгиле. Китеп окуу бул бош убакытта окулуучу нерсе эмес. Китеп окуу үчүн таратуунун жана сактоонун каражаты. Тамга тааныгандан тарта мен жомок китептерди, тамсилдерди өтө сүйүп окучумун. Жомоктор мага бирөөгө кыянаттык жасабоого, калп айтпоого жана башка көптөгөн жаман болгон мамилем П Минустун эркиндикти минип чыгармасын окугандан кийин бир топ жакшырды. Бул ат менин эркиндигим. Китеп окуу ошол китептеги окуялар кирет. Китептеги каармандарга окшоп өзгөргүм келип кетет. Мен китеп окуудан чыдамкайлыкка үйрөнөм, сөз байлыгым эркин. и носит имя великого педагога-жителя нашего района Алтынчу-Новой Банева. До 6 класса мы учились в старых зданиях. камчалаган чыгармалары бир окурмандын жүрөгүнөн түбөлүк жашап келет. Мен Залкар жазуучунун чыгармаларын толук окуй элекмин, бирок аздан болсо да окуп жетишип келе жатам. Айтматовдун мен окуган чыгармаларынан бактай болуп, убагы келгенде жемиши таттуу жана даамдуу болот. Китеп бул билим булагы. Китепти биз окуганда өзгөчө бир дүйнөгө сүңгүп киребиз. Китептен биз таасирленүүчү, кызыктуу жомокторду окуйбуз. Азыр техниканын өнүккөнүнө байланыштуу китепти таанымды элестетем. Буйруса чоңойгондо Бураттай боор болот. Алы тоон